Элдин турмушун жакшыртууга, мамлекетти өнүктүрүүгө багытталган ар бир кадам мамлекеттик бюджетке барып такалгандыктан биз бийликке келгенден тарта өлкө казынасынын каржысын көбөйтүүгө бар күчүбүздү, аракетибизди жумшап келебиз. Ошондуктан фискалдык саясатты күчөтүп, кирешелерди көбөйтүү мүмкүнчүлүктөрүн издедик, жолун издедик. Жыйынтыгында 2020 жылдагы консолидацияланган бюджеттин көрсөткүчтөрү 248 миллиард сомду түссө, 2021 жылдын жыйынтыгында ал эч бир кошумча салык киргизбестен, салыктардын төлөмдөрүн жогорулатпастан туруп, тескерисинче кээ бир салыктын түрлөрүн жойгонубузга карабастан 313 миллиард сомго жетти. Бул деген сөз, мурда коррупциялык жолдор менен кимдир бирөөлөрдүн чөнтөгүнө түшүп турган каражаттарды бюджетке буруу деген сөз. Буга чейин айтып келгенибиздей, быйыл бул көрсөткүчтү 400 миллиард сомго, кийинки жылы 500 миллиард сомдон ашырууну өжөрлүк менен көздөп турабыз. Кудай буйрса, биз бул максатыбызды да жүзөгө ашырабыз.